Видеого bir dana лайк басып кетиңиздер. Президент Садыр Жапаров Токио Олимпиадасынын байгы менен кайткан спортчуларга өзүнүн атынан белек убадалады. Бул тууралуу ал Ала Тоо аянтында Олимпиаданын катышуучуларын жана байгы алган спортчуларды куттуктап жатып айтты. Ошондой эле ал күмүш медаль алган Айсулуу Тыныбекова, Акжолак Махмудов жана коло медалга жеткен Мээрим Жуманазарова эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата кыргызстандыктарга чоң белек кылганын билдирди. 24 күндөн кийин эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгын белгилейбиз. Мындан тышкары бизде өлкө башчылардын байгылуу спортчуларга белек бермей салтыбыз бар. Мен сиздерге өз белегимди дардап жатам, деди Жапаров. Президент Олимпиадага мыктылардын мыктысы баргандыктан, ал жерде жеңишке жетүү оңой эмес экенин кошумчалады. Кыйындардын арасында кыйындыгыңды далилдеп медаль алуу бул чоң жетишкендик. Мунун артында чоң эмгек жана патриоттуулуктун үлгүсү турат. Ийгилигиңер менен миңдеген жүрөктөрдү багындыра алдыңар. Алдыда чемпиондор мындан дагы көп болоруна ишенем, деди президент. Ошондой эле ал машыктыруучуларга, спортчулардын ата-энесине ыраазычылык билдирди. Баткен облусунда жеке турак үйдөгү мончону союкканага айланткан факт аныкталды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Аталган жай Кызыл Кыядан табылган. Мыйзамсыз бизнес негиздөөгө шектелип, 33 жаштагы жергиликтүү тургун кармалган. Анын үйүн тинтүү учурунда Оштон келген жана Кызыл Кыялык 5 сойгу табылганы айтылды. Факт боюнча Кылмыш жана жаза кодексинин 167-беренеси сойгукана уюштурууга катышуу менен сотко чейинки өндүрүш башталды. Колго түшкөн 33 жаштагы аял милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кыргызстандык балбан Токио Олимпиадасынын күмүш медалынын ээси Акжол Махмутов аны колдогон кыргызстандыктарга рахмат айтып, эч бир мамлекетте мындай эл жок деген пикирин билдирди. Ал бүгүн Ала Тоо аянтында уюштурулган Олимпиададан кайткан спортчуларды тосуп алуу салтанатында эл алдына чыгып сүйлөдү. Күндүн ысыктыгына карабай ушунча эл келип, бир муштундай биригип биздин спортчуларга өтө чоң дем, күч берип жатасыздар. Биз 2 күмүш бир кула алып келдик. Муну менен артыбыздагы жаштар чоң мотивация алды деп ойлойм. Сиздердин колдооңуздарды сезип отурдук. Бир муштундай бириккен эл эч бир мамлекетте жок. Биздин өлкөнү көрүп алып, дүйнө жүзү сыймыктанды. Токиодо бизде Ала Тоо аянтына чыгып ушунча эл көрдү деп баарына мактанып жаттык. Тилекке каршы мен ошол күнү үмүтүңүздөрдү актай албадым. Бирок Айсулуу эжем финалга чыгып, Мээрим коло утуп жакшы эмоция тартуулап бергенине сүйүндүм, деп кайрылды Махмудов. Ошондой эле балбан Олимпиадага даярданып жүргөндө акын Мирлан Самыйкожонун бир ырына таасирленгенин айтып, аны элге окуп да берди. Жер карабай желкени түздөгүлө, биримдиктин билегин күчтөгүлө, тагдырыңды өзүңдүн колуңа алып, тыштан келген жардамды күтпөгүлө. Турпагыңа белгиңди чийип кыргыз, тууңду көтөр ар дайым бийик кыргыз. Түркөйлөргө чөгөлөп тизе бүкпөй, түндүгүңдүн алдына бирик кыргыз.